Бир киши өмүр бою намазын окуп, орозосун кармап, Кудайга кулчулук кылган үзбөктөр. Бир кемчилиги намазын дайыма кечиктирип, убакыты бүтөйүн дегенде гана окуйт экен. Күндөрдүн бир күнүндө ажал келип, баякы киши өмүрдөн өтүптүр. О дүйнөгө барганда эсеп дептери боюнча жооп алынган соң ал тозокко ылайык деп табылыптыр. Кандайча деп таң калат мусулман. Менин өмүр бою жасаган кулчулугум, бир Аллахка деген ыраазычылыгым менен коркунучум, маңдайымды саждага коюп, тозоктон кутулууну тилегеним баары текке кеткенби? Мага акыреттин жакшылыгы чыны менен буйрубаганбы? Ал эсин жыйып үлгүргүчө эки периште эки жагынан алып тозокко уча жөнөптүр. Боюн коркунуч менен үрөй бийлеп, буту колу дирилдеп, оозу ийкемге келүүдөн калган байкуш ичинен "Намазым, намазым" деп күбүрөй бериптир. Бет каратпас кыпкызыл жалынын ысыгы менен денесине тие бергенде алдынан аппак кийинген ак сакалдуу адам чыгып, отко ыргыткан бечараны силкип алып учуп жөнөптүр. "Сен кимсиң?" деп шашып сурайт. "Мен сенин намазыңмын. Ушуга чейин кайда кечип жүрөсүң? Эсиңдеби? Сен да мени эң акыркы саатта, намаз убакыты бүтөөрдө окучу эмес белең? Дайыма кечиктирет элең. Менин кечиккенимдин себеби да ушу. Эми коркпо. Мен Аллахтын каалоосу менен сени тозоктон куткарамын", дептир ак кийимчен адам. Я Аллах, намазды кечиктирип окугандардын жазасы ушу болсо, намаз окубагандардын, намазга кайдыгер болгондордун жазасы кандай болор экен? Мусулман болуп төрөлүү башка, мусулман болуп жашоо да башка. Мусулман болуп, момун болуп жашоо өзүнчө неамат билгенге. Аллах Таалам Куранда мусулмандарды эмес, момундарды мактап сыймыктанып, алар намаздарын өз убагында окушат, зекеттерин беришет, мага толук моюн сунушат деп сыймыктанып айткан. Жаратканым үй бүлө, жакындарыбыз менен толук 5 убак намаз окуучуларды кылып, момун болуп жашоону насип кылсын. Окуган намазыбыздын кемчилигин кечирип, өзү ыраазы болуп, түбөлүк сапарыбызга жолдош, кабырыбызга нур, акыретибизге документ казасыз, бекем болууну насип кылсын.